Азыр мына 2 машинаны встречный кеп калса кандай өтүп койгучу? Өкмөтүбүз карабайт да ушуну. Китен самал сөгөнүп калдым. Акырчысын азыр неден чыккан балага бердим. Onu men же анабы. Ушуларды эле патентин төгүп, эл катар мыйзамды иштеп, Бирок жазуу жок. Кайерде жазып турат, тартып. Аларды биз кууп жиберсек, элибиз такси кызматы жок кылат. Эгер арыктан баштап, жолдун арка бетиндеги арыкка чейин эсептеп турган болсок, 24 метр чыгыш керек. Бирок ага чейин чыкпай калат ошол да. Жок, чыгат. Саламатсыздарбы? Бул бирге чечебиз берүүсү. Кызматыңыздарда Дастан Осмонов. Өзүңүздөргө маалым болгондой, аталган берүү сиздер көтөргөн көйгөйлүү маселелерди эфир аркылуу чагылдырып, тийиштүү адистерден жооп алып берүүнү көздөйт. Эмесе, бизге келген билдирүүлөргө назарыңыздарды бурабыз. Саламатсыздарбы? Биз сиздерге кайрылуубуздун себеби Өзгөн районуна караштуу Куршап айылында турабыз. Базарда, ошол базардын айланасындагы красный линиялар незаконный сатылып, арендаларга берилип, машина стоянкаларды кылып атышат. Ушундай незаконный элдерге тоскоолдук жаратып аткан жерлерди сиздер келип тартып, биздин чоңдорубузга жеткире аласыздарбы? Ошондой үмүт менен сизге кайрылып аттык эле. Аталган красный линиядагы тургандар Бишкектин стоянкасы кылып турушат. Ал жер өзү чындыгында бардык адамга эле ачыктан линия экени ачык айкын көрүнүп турат. Ошол жерге машина токтотуп, ошол жердин үстүнө акча жегендер буга ким жооп берет? Куршап базарына күнүнө жүздөгөн адам өзүнө керектелүүчү азыктарды сатып алса, да канчасы ошол жерден соода кылып, жан багып келет. Жан баккан жакшы деңизчи, бирок Ош-Бишкек автоунаа жолунда жайгашкан бул базар көпчүлүккө ыңгайсыздыкта жаратып келет. Базарда иш бары деле, жогу деле, ал жерден бир аз токтоп турууга аргасыз. Анткени унаанын көптүгү жана ал жердеги жолдун бою автоунаа токтоочу жай болуп кеткендиги да тыгынга себеп болууда. Бирге чечебиз көрсөтүүсүнүн бул чыгарылышы Куршап айыл өкмөтүнүн Борбордук базарынын айланасындагы жаралган талаш маселелер жөнүндө болмокчу. Чын эле автотугун жараткан баш аламан автоунаа токтоочу жай кимдин көзөмөлүндө? Тартипке келтирүү иштери болобу же маселе ачык бойдон калабы? Алдыда көрө аласыздар. Алгач аталган жердеги маселелерге токтолсок, базардын өзүнүн автоунаа токтоочу жайы жокко эсе, болгону базарга кире бериш жердеги жолдун боюн парковка кылып алышкан. Бул жерде токтогон автоунаалардын басымдуу бөлүгү Өзгөн шаарына каттаган таксилер. бу жерде азыр 70 такси каттайт өзү. 70 таксилердин бири дагы ошо жаа барганда ал Өзгөндө условия жок, бу жерде жок. Бу жерден эми 70 такси ушул жерден элге кидетип бир кызмат кылган. Бул жерде Куршап айылында 22 миңден ашык адам бар. Кызыл Октябрь, ояк Жалпакташ, бияк Өзгөнгө бир 30 миңден тегерегинде адамды күнүгө ташыйт. Ушул адамдар бирок условиясы жок. Условияны түзүп берсе, ушуларды эле патентин төгүп, эл катар мыйзамды иштейт эле да. Бул жерге көрчү мына машина тартып мыналарды кара. Ар кандай турат машиналардын турушу. Ушул жерде канча гана порядок болсун. Ушунда турса ана порядок болобу? Туурабы? Берага бош машина. Парковка рұқсат берет. Май кызматкерлер. Могу жерге чейин биздин жеңил машиналар да. Жеңил машина. 4-төн 5тен коебуз. Так 30 машина бар. 30 машинанын жолдо чыгып турат машина. Мына турганы вообще тура эмес да, центральный жол болуп турат. Адам бул жерде турат, мына стрекстер мына жерде турат да. Булар 15тей бар, мына азыр жол деле турат булчу. А биз болсо мына жерге коебуз, өзү маанайдан коюш керек дейт гайларчы. Мына койдурбайт бизди вообще. Койгонго невозможно, адам каяктан өтөт? Мына пешоход турбайбы? Пешоходдон адам өтөбү или машина өтөбү? Ошон үчүн бизге мындай жакшы условия кылып берсечи, биз патентти дагы, парковканын акчасын дагы төлөмөкпүз да. Мына примерно чет өлкөгө чыксаң турабы, Россияга чыксаң полный парковка жазылып турат пешенеңдечи. А бизде келет да гаек келип кармайт. А чё причина остановка десең, документ дейт. Документиңди берсең,
3000 или 2000 штраф салат. Ой, каякта акча? Тура эмес койгон үчүн эле. Бирок жазуу жок. Кайерде жазып турат тартылган. Бардак мына жолдун да мындай тартсаңар мына куршап. А? Станка 20 сом төлөйбүз. Күнүнө 20 сом каждый машина. Бирок парковка жок мындан кара, адам өтпөйт. Короче, невозможно, да? Эгер коксем Кудай бет арыгысын пожар чыгып кетсе өлдү. Пожар чыгып кетсе мына жака машина киргенге невозможно вообще. Шарт жок. Бир ай, 2 ай башта бир пожарный келип эме кылды. Выход ачты, бирок выход азыр машина кирген вообще вариант жок да. Сразу кирен. Бизге ушундай жакшы условия коюп берсе, биз дагычы мындай мыйзам чегиде иштейт элек да, патентти, налогту убагында төлөп, ал биз каяка өтүлөбүз эми. Канча жылдан бери бул жер такси кызматы берип? Bir 6 жыл, 8 жыл болуп калды окшойт. 8 жылдан бери ушул жерде Ооба. парковка акча төлөйсүз. Канчадан төлөйсүз дагы күнүнө канча акча кетет ушул парковкага? 20 сомдон сайынкы көрөбүз бул жерден. Өзүң көргөндө да 20. Эми калганын мына ошо базарком мынакты коюп койгон экен, өзү билет калганын. Неме кылып, ояка төлөйбү, каяка төлөйт. Ар бир рейскеби же бир күнгө эле? Бир күнгө 20 сом. Ооба. Салам алейкум байкес. Алейкум ассалам. Эки ооз сөзгө, азыр ушул парковкалар боюнча сүйлөшүп келдик эле да, ушул боюнчачы. Мыйзамсыз токтотулуп атат депчи. Азыр сиз дагы ушул жерге токтоттуңуз. Бул жака кирип койсоңуз, болбой белеш, бир аз тоскоолдук жаратып аткан жокпу? Жок, мен кирип эле чыктым да, азыр 1-2 мүнөттөн болгон жок болсо керек, а? Ошентсе дагы. 1 мүнөттөн боло эле окшойт. Азыр мен түшкөндө тарт. Ошентсе дагы. Эмне кылыш керек анан? Жок, ошону оюңузду айтпайсызбы, эмнеге мындай токтоттуңуз? Билбейм, машиналар турат, мен да койдум да. Өзү мүмкүн эмес бирокчу. Ошо. Кыргыз Республикасынын жолдор боюнча мыйзамында асфальт төшөлгөн жолдон сырткары дагы бош аймак болушу шарт. А бул жерде ошол аймак парковка деген атты алып жүрөт. Ал жерге токтогон автоунаа күнүнө 20 сомдон акы төлөйт. Сиз таянка канчадан? Биздеби? 20дан да? 20дан. Документтер барбы? Кагаздар. Базаркомдо. Жок, директордон. Ар бир адам машина келип токтоткон. Парков неме? Квитанция ооба. Квитанция барбы? Көрсөтүңүзбү? Квитанциям азыр төгөнүп калдым. Акыркысын азыр неден чыккан балага бердим. Кана 1,5 барбы ошо квитанция? Квитанциям бар эле. Кимге бердиңиз? Төгөнүп калдым. Азыр мына неме келсе дагы квитанция алам. Канчадан? 20дан. 20дан. Каяка кытырасыз ушул акчаны? Түшкөн акчаны? Өкмөткө кытырабыз биз. Айлыкка. Ким өйдөсүң дейт? Мен ошого тапшырам, бияка тапшырам, бияктар ояка кытырат да. Бул жерлер, а? Ооба. Канча метр аймакка карайсыңыз? Мен канча метр экенин билбейм. Кайсы жерге чейин? О, мына жерге чейин карайм мен. Поворотко чейин. Или поворотко. Жетпейм ояка. Бия мына истерекстерден баштайм. Демек күнүнө 20 сомдо. Станция бар. Жок, мен квитанциям түгөнүп калды болсом, квитанциям алчу элем мен. Жок, азыр буга таксилерге берген, машиналарга берген квитанцияларыңыз Келдик, өзгөнөн келдик олар. Келишелекпи? Качан келет квитанцияңыз эми? Билбейм, булар эми өчөт менен келишет да жактан. Квитанция келгенге чейин кантип бересиз адамдарга квитанцияны же жөн эле озекиби? Келгенден кийин бияктан алып туруп берем. Мен азыр квитанциям калбай калды да. Жетпей калды. Мен квитанция берип. О. Парковка үчүн деп чогулткан акча кайда кетери боюнча базар жетекчилигинен так жооп алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Анын негизинен Ош-Бишкек авто унаа каттамындагы жол тыгыны жоюлабы же жокпу деген сурообуз ачык бойдон калды. Эми Куршап айылына кирүүчү жол тарапка өтсөк, бул тарапта да жол боюна катар тизилген автоунааларды гана эмес, жол боюна чейин чыккан дүкөндөрдү да көрүүгө болот. Мыйзамсыз турган дүкөндөр алынабы? Ошондо мына ал жердеги соода борбору болуп, мына ал жерде катарынан турган контейнерлер толугу менен алынат. Мына аларчы. Андан кийин стоянкалар же ичкери ал жерде мындай менчик, жеке менчик немелер менен сүйлөшүүлөр жүрүп атат.
Баягы жерлери бар немелер менен стоянкаларды ошол жака киргизип, жолдо туруп кызматка көргөзбөстөн ошол жактан чыгып, ооба ичкери киргизип, жолду бошотуштун аракетин кылып атабыз. Буюрса, кийинки жылга контейнерлер жакка басабыз. Контейнердин кызматкерлери дагы убагында ушундай документтерди алганда аларга кандай иштер көрсөтүп атат да? Мисалы, аларда да өзүнүн документи бар. Сиздерге караганда ал туура эмес мыйзамсыз. Кантип берилип калган документтер ошолорго? Эми буну убагында иштеп жаткан жанагы кызматкерлердин тарабынан, айыл өкмөттүн кызматкерлери тарабынан берилген да. Убактылуу деп. Бул жерде жакшы мындай капиталдык курулуш болгон эмес. Мындай алынып кеткенге деп убагында мамлекетке керек болгондо алып койгонго ыңгайлаштырып бериштир дагы жакшы. Капиталы курулганга мүмкүн эмес деп берилген келишимдери бар экен. Жанагы мөөнөттөр, узак мөөнөттөргө берилген экен. Азыр биз прокуратурага кайрылып бул маселени жокко чыгарттырдык. Кыска бир ушул жыл ичи бул жердеги немелер неме алынып бүтөт. Контейнер немелер тазаланыпчы. Кийинки жылдан Кудай буйруса, же быйылкы жылдын жарым жылдыктан кийин бул жерге тротуарлар, асфальт жолдор курулуп, жаңы асфальт төшөлөт. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бул материалды жасап жатканыбызда төмөндөгүдөй маалыматтарды да алдык. Ушул жылы, тактап айтканда 2019-жылы Куршаптагы базардын жанындагы, чоң көчөнүн жанындагы дүкөндөр алынып, авто токтомолор башка жака жылдырылат. Анын ордуна тротуарлар түшүп, жол кеңейтилет. Ушул берилген убадалар аткарылабы же жокпу? Биздин канал кийин дагы көрсөтөт деген ишеничтебиз. Ушуну менен берүүбүздү соңуна чыгарабыз. Эгерде сиздин көңүлүңүздү өйүткөн маселе болсо, чечилбей жаткан көйгөйдү көрүп калсаңыздар, экранда чыгып турган WhatsApp номерге видео тартып жөнөтүңүздөр. А биз аны эфирден чыгарабыз. Менин аты жөнүм Дасан Осмонов. Саламатта калыңыздар.